Садык мырза, кыргыз-казак элинде чоң талкууга жем таштаган айтышка токтололу да. Сиздин билдирүүңүз, кийин Жүрсүн Эрмандын кечирим сураганы, ушунун баары азыр эле ойдон чыгарылган эместир? Менин өзүмдүн кыялымда деги эле шарт этип жарылып кетип, анын үстүнө ал ошол Жүрсүн Эрман канатташ бир боор эл казак элинин өкүлү болгондуктан шарт этип жарылып кетмей менин кыялымда жок. Бул ал кишинин кылганы көп жылдардан бери, мындайча айтканда, үйүлүп келе жаткан да. Биздин акындар барат. Барганда эле же биринчи орун эмес, баш байга жөнүндө сөз жок. Же биринчи орун эмес, же экинчи орун эмес, үчүнчү орун эмес, бир болбогон бир орундарды берип, анан аны дагы жөн бербей, эми бул ушуларга силерге жетет эми кыргыздар. Анысыздар кедей элиңер ыраазы болгула дегендей сөз сүйлөп ошо берип атканда. Муну дайыма акындар айтып келет мага. Акындар айтып келет. Анан бир чети ойлойсуң, эми бул кээ бир акындарыбыздын мүмкүн материалдык жактан кыйынчылыктары болгондон кийин мейли ошо казакка барып кичине акча болсо да таап алсын деп да унчукпайсың да ошол нерсегечи. Өзүбүз болсо өзүңөр билесиңер, биз дайыма кош байга өткөзүп, анткени кыргыз менен казактын ортосунда бири-бирин кыйын деген бул өзү туура эмес нерсе да. Бул бир ата энеге эле менин бул балам кыйын, бул балам начар деп айтпаган сыяктуу эки бир тууган эл антип кыйындык көрсөтпөш керек. Бул жерде казактын тили дагы кыйынчылык тартып атат. Кыргыз тили дагы кыйынчылык тартып атат. Экөө тең тектеш тил, түркү элдердин тили, Ошондуктан биз тилге кызмат кыла турган болсок, ошолордун эң алдыңкы авангардта ролун алып жүргөн акындарды сен кыйынсың деген өзү туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан казак тили дагы өссүн, кыргыз тили дагы өссүн канатташ болуп, бири-бирине алакасы болсун. Анан эң негизи акындар эки элдин ортосун бөлбөй, ынтымак жөнүндө ырдасын деп, мына кош байге кылып өткөзүп келебиз 10-15 жылдан беричи. Казакка дагы окшош байге, кыргызга дагы окшош байге кылып, эми алардын дарамети жетпей, ошол Эрман Жүрсүндүн. Анткени ошол дагы 20-25 жылдан бери айтышты уюштуруп келет. Ага дарамети да жетпей, деңгээли да жетпей, мүмкүн жүрөгүндөгү бир сезимдери дагы жетпей кылганда деле макулбуз. Ошол сен ошону теңсинбей кыргыз акындарын момундай байге бергенге деле макулбуз да. Бирок эми жанагынтип бүткүл элди кордобош керек. Бүткүл элди. Ошонун баары келип бир жарылууга дуушар болду окшойт. Мен мындай сөздү деги эле айтпайм оңой менен. Деги эле мен турмушумда мүмкүн 2-3 сөз сүйлөсөм, бири ушул болду окшойт. Катуу сүйлөгөндөрүнчү бирөөгө. Анын үстүнө маданият өкүлүнө. Бирок ошого жеткизишти да. Жакшы, өзү билип, кыргыз элинен кечирим сураганын жакшы деп ойлойм. Эми мындан кийин алака ушул нерседен чечим чыгарат деген үмүтүм бар. Ошол Эрман Жүрсүн. Мындан кийин кыргыз акындарына бир башкача көз карашта болот деген үмүтүм бар. Бирок биз өзүбүз Айтыш фонду, кыргыз акындары, биз баягы эле саясатыбызды эң биринчи элдин кыйындылыгын маташып теңешпей, акындардын кыйындыгын маташып теңешпей, биз ынтымак үчүн ушул тилди өскөнгө өзүбүздүн аракетибизди кыла беребиз. Мамлекеттик тил күнүндө мамлекеттик иш-чарадан акын Асылбек Маратов тизмеден чийилгенин айтып чыкты. Бийлик акындардын тилин бууп тоскоол болгону кандай? Бул мага түшкөн билдирүүлөрдө бул бир техникалык нерсе болуп калды дегендей түшүнүгүм бар да. Бирок албеттүү түрдө ошол уюштуруучулар алар кечинде бул чечимге келип, мүмкүн чоң деңгээлдеги башчылар келгенине байланыштуу кыскартылганына деги эле акындардын баарын чийип салбаптыр ал жерде. Азамат улуусу Асылбектен улуу чыгып ырдаптыр. Бирок ошол чечимди булар ошол заматта түндө болсо дагы Асылбек акынга айтыш керек эле да. Ушундай болуп калды, кыскартып калдык. Урматтуу Асылбек акын, ушундай болуп калды, биз кечирим сурайбыз. Бирок буйруса кийинки немелерге сизди биринчи кезекте коюп бересиз, Асылбек деле түшүнмөк. Болгону ошол уюштуруучулукта мындай туура эмес чечимди туура эмес иш аракеттер менен коштолуп кетти. Эртеси күнү Асылбек келсе жанагынтип төшкө турганы кимди болбосун ызалантпай койбойт.
Ошон үчүн Асылбек жанагындай билдирүү жасагандан кийин бул дагы ошол убакта кандайдыр бир кызыктай болуп калды элге дагы. Кандай кыргыз тилин алып жүргөн эң биринчилерден бул акындар болсо, анан ушундай болуп калса деген нерсе көтөрүлүп кетти да. Негизи акындардын азыр чоң мүмкүнчүлүгү бар. Мурда мисалы ушундай иш чараларга киргизбей койсо, азыр камераны коесуз, комузуңузду аласыз, дагы ырдап койсоңуз сизди 100 миңдеген кишилер көрөт. Туура. Ошондуктан акындын оозу буулбайт деп ойлойм. Мындай эгер аракет болсо дагы ал туура эмес аракет болот. Акын дайыма чындыкты кашкайтып, кандан бектен коркпой түз айтып туруш керек деген биз девиз менен жашайбыз башынан. Ошондуктан дагы айтыш фонунун ичинде дагы акындар менен алака кылуу өтө демократиялуу, баарына бир тең каралат. Сен укмуштуудай атың бар акынсың, сен мынчалык бай калган акынсың, сен абдан популярдуу акынсың дебей, айтыш фонду баардык акындарды тең мамиле менен алып барат да, иш алып барат. Бирок демократиялуу түрдө. Сизден учурдун талкуусундагы тема боюнча пикириңизди билбесем болбос. Азаттык жана Матраимовдун ортосундагы тиреш боюнча. Азыр соц тармак чын фейкке аралашып эле айтышып отурган кез, баам салып тургандырсыз балким. Бул сөз эркиндигин тооруган коркунучпу же мунун артында катардагы аудитория байкабаган саясат жатабы? Бул жерде саясат бар деген ойдомун. Саясат бар деген ойдомун. Анткени кандайдыр бир күчтөр бийлик топтогондон кийин, байлык топтогондон кийин саясатта дагы бир чоң ролду ээлегенге аракет кылышат да. Ошондой күчтөр менен кагылыш болушу дагы мүмкүн. Азаттык радиосун ала турган болсок, Азаттык радиосу бизге көптөгөн жылдар бою демократиянын бир жакшы үлгүсүн көрсөтүп келе жаткан радио деп эсептейм да. Мен Азаттык радиосу менен анча деле алакам жок. Анткени мен саясатка көп басып жасабагандыктан алар дээрлик мени чакырышпайт. Бирок ошондой болсо дагы мунугу ачыктыктын, демократиянын, туура сөздүн, калыс сөздүн үлгүсүн көрсөтөт Азаттык көпчүлүк учурда. Анан мындай болуп, мен дагы жакын арадагы жолдоштору, досторуман уктум. Мына жакында эле Олжобай Шакир менен сүйлөшүп отуруп, андан дагы ушул ойду айтып, ушул ойду айтканынан, дагы башкалар ушул ойду айтканынан кичине ойлонуп жатам. Эгерде кандайдыр бир Азаттыкка басым жазалып, ушул Азаттыктын аброюн түшүрөлү деген аракеттер болсо, бул жаңылыштык болот деген оюм бар. Бул жаңылыштык ким гана болбосун. Анткени кимдин гана заманы өткөн жок. Баарынын заманы өткөн. Бүттүгүнүн. Бир кезде Акаевдин заманы, Акиевдин, Атамбаевдин заманы, мүмкүн азыр дагы Матраимовдун заманы болуп аткан чыгар. Дагы өтөт. Азаттык калып келген. Ал кала берет. Алардын өзлөрүнүн бир жакшы калыстык формалары бар, иштеген. Кээ бир учурда мүмкүн анда да аша чаап кеткендик байкалат чыгар. Бирок мындай учурлар өтө аз Азаттыкта. Башка телеканалдарга, башка радиолорго, башка маалымат каражаттарына салыштырган болсок да, генералдуу түрдө жалпысынан ала турган болсок. Ошондуктан Азаттык бул жерде көп учурда үлгү көрсөтүп келген. Анан мындай басым менен Азаттыктын кайратын коручта жоготобуз, мокотобуз же болбосо дагы бир ушундай деген ойлор болсо, бул түпкүлүгү туура эмес, калпыс ойлор. Анткени ошол Азаттык түзгөн традиция, Азаттыкта иштеп кеткен канчалаган инсандар, канчалаган руханий инсандар буга жол бербейт. Бул азыр бир кандайдыр бир убактылуу нерсе болуп атышы мүмкүн. Азаттык мурдагы кармаган позициясын дагы деле кармайт деген оюм бар. Анан бул кыйынчылыктан баары бир акырын гана чыгып кетет. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы акыркы сессиясын баштады. Жыйынтык чыгарып, бир артты бир карап баа берүүгө кеч эмес деп ойлойбуз. Ар кандай лакабаттар жармашып, жана
өтө көз каранды парламент болду деген жүйөлөргө сиз кандай баа бересиз? Эми бүгүнкү күндө парламенттагы саясаттын курмандыгы болуп жатат деген ойдомун да. Бир чети жакшы нерсе, саясатчылардагы саясаттын курмандыгы болуп атканы абдан кызыктуу нерсе да бул. Бир жагы парадокс десек болот, бир жагы абсурд десек болот. Анткени бүгүнкү күндө парламент тарасын деген дагы саясатчылар жок эмес. Менин билишимче абдан белгилүү күчтөр, белдүү күчтөр бүгүнкү күндө парламент эрте тарап кетип, анан эрте шайлоо болгонун да көздөп аткан күчтөр жок эмес. Муну айтып коюш керек да. Анан ошондой күчтөр пайда болгондон кийин ошондой сөздөр кетет. Бул пиар технология. Эгерде канчалык ушул парламентти аброюн кетирип, канчалык пас кылып, канчалык шылдыңдап, канчалык аларды жана жан жаныбарларга такап, канчалык сөз сүйлөй турган болсо, ошончолук элге ошол парламент жек көрүндүү болуп, ошончолук шылдың болуп, ошончолук элде ичинде эмоция кайнай берет. Ушулар эрте кетсин, тарасын дегенчи. Анан жанагы белгилүү күчтөргө бул абдан ыңгайлуу болушу мүмкүн. Түшүнүп атасызбы? Ал эми менин оюмда парламент бул эрте тарап кете турган болсо, бул кандайдыр бир деңгээлде демократияга шек жаратат. Анткени ошол президентибизге дагы. Анткени мөөнөтсүз тараган парламент бул баары бир кандайдыр бир шек алып келет бийликкечи. Эмне үчүн эрте тарап кетти? Эмне үчүн эрте шайлоо кыла калышты? Эмне үчүн деген суроолор коомдо пайда болот да. Ал эми биздин парламентибизди эгер сурап ойлоп көрө турган болсо, эмки келе турган парламент дагы мындан күчтүү болбойт. Эмки келе турган парламент дагы мындан маданияттуу болбойт. Тескерисинче жаман жагына кетет деген коркунуч бар. Анализ боюнча. Анткени биз ушул убакыттын ичинде биз элди добушту сатканга аябагандай көнүктүрүп койдук. Көп учурда добуш сатылат шайлоодо. Анан азыркы даярданган партиялар дагы ошого кенен чонон эле ачык эле даярданып башташты. Акчаларын чогултуп, добуш сатып алууга. Добушту сатып алгандан кийин биринчи кезекте акчалуу адамдар келет экен. Акчалуу адамдардын мен баардыгын эле Кыргызстанга кас, Кыргызстан акыл эси жарабаган деп айткандан алыспын. Бирок акчалуу адамдардын баары бир жарымысы жок дегенде, алар ошол акчага кандайдыр бир криминалдык жол менен жеткен, кандайдыр бир өкүмдардык менен жеткен, кандайдыр бир туура эмес жеткен менен жеткендер да жок болбойт экен. Тарых көрсөтүп атат анычы. Демек, алардын саны көбөйөт. Ошондо алар дагы бир саясат менен келсе, ушул сөздөр менин билишимче биз 1-3-жылдан айтыла баштаса, аларга карата сөздөр 1-жылдан баштап эле айтыла баштабы деп корком да. Ошондо бул чакырылыш дагы 1 жыл калды го неметерине. 1 жыл эмес, бир 9 ай, 8 ай калды. Кийинки чакырылыш мындан дагы оор болот. Буну үчүн ошол партиянын жол башчылары, кол башчылары ойлонуш керек. Эгерде биз кандайдыр бир ушул парламенттин өңүн, жүзүн сактап калалы десек, кандайдыр бир интеллигенциянын өкүлдөрүн, кандайдыр бир маданияттын өкүлдөрүн, кандайдыр бир ошол гуманитардык багытта иштеген кесипкөйлөрдүн өкүлдөрүн алып келиш керегинге аракет кылыш керек бул жака. Ошондо да кичине парламент карып турушу мүмкүн. Эгер болбосо ушул жол менен кете бере турган болсок, мен анда 100% менен эле айта алам сизге. Эмки келген чакырыш мындан да жаман болот. Бул чакырылыш саясатчыларга, шайлоочуларга сабак болдубу? Же келерки күздө баягы эле жүздөр, баягы эле убадалары менен депутаттык креслого отуруп калабы? Баары бир биз сабак алабыз ар бир кадамдан. Анткени убакыт өтүп атат да, тарых көз алдыбызда, мезгил өтүп атат. Мисалы 100 жыл мурун дагы Кыргыз менен азыркы Кыргызды салыштырыңыз, 100 жыл мурун ошо Кыргыз мамлекети боюнча мүмкүн
1000 kişi orusça süйлey alчу эмес беле. Бүгүн деген Кыргызстанда 200 000 киши англисче сүйлөп жүрөт. Дегендей баары бир сабак алына берет. Кайсы чакырылыш болбосун, эволюциялык сабак алына берилет. Алдыга кандайдыр бир жылыштар болот, прогресс токтоп турбайт, тал өсүп атат дегендей. Түшүнүңүзбү? Ал жашоонун мыйзамы ошол жаратылыштычы. Кандайдыр бир сабак албетте алынат. Бирок жанагы кээ бир сабактардын алынышына учур керек. Же болбосо саясаттагы бир кескин бурулуштар керек, кандайдыр бир лидерлердин. Ошондой учурлар бизде жок эсе болуп калды. Бу революцияны алганда анын сабактарындагы мына мисалы 7-апрелде болгон курман болгон балдардын деми менен биз 500 жыл жашаса болот эле Кыргызстан. 500 жыл ошону дем кылып. Мына ойлосоңуз, бир Чолпонбай Төлөбердиевдин 19 жаштагы жеткинчектин өлүмү канчалык сабак болуп кармалып келди. Бул жерде 90 Чолпонбай Төлөбердиев чыкты элим үчүн, жерим үчүн, жаркын келечек үчүн. Ошол ийбегейсиз энергияны биз 5 жылдын ичинде талкалап жок кылдык. Элди сүрөп кете турган, өлкөнү сүрөп кете турган, тарыктын жаңылай турган энергияны таш талканын чыгарып, ады теп-тегиз болгон учуруда, дээрлик теп-тегиз болгон учур болуп калды. Элди канчалык сүйлөй алат эле ошол. Акыйкаттыкка, биримдикке, ынтымакка, түз иш кылганга, коррупцияны жок кылганга, бирок тилекке каршы кыла албадык. Ошол сыяктуу муногу саясаттагы өзгөрүш бул чоң убакытты талап кылат эми. Эми карындашым 5 жылдын ичинде эле ушундай сонун депутаттар келип калбайт бул жака. Биз анткени ушул убакыттын ичинде көп руханий жактан боштук көп болгондуктан биз көп нерсени талкалап алдык. Ар намыс жагын талкалап алдык. Добушту сатууну түптөн түз үйрөтүп алдык элге. Анан кийин башка жердешчиликти чыңалтып көтөрүп алдык. Башка нерселер көтөрүлүп кетти. Трайбализм болобу, башка нерсени айта турган болсок. Ошондуктан эми бизге бери дегенде 15 жыл убакыт керек. 15 жылдан кийин дагы кыргыз эли түшүнүп, мондай жашоого болбойт экен. Келгиле өзүбүздүн арабыздан чынында эле депутаттарды эл тааныган, жер тааныган, бир жерге барса сүйлөй алган, өзүнүн оюн кайсы жерде болсо таамай, даана айтып бере турган депутаттарды шайлайлы деген аң сезим келмейинче биздин бул проблема улангандан улана берет. Бирок бул 5 жылда мына азыркыда анчалык чоң өзгөрүү болбойт деген оюм бар. Акыркы суроом ушу маданият тармагында болсун. Бул тармактын кишиларлык абалын айтып чыккан бирден бир депутат сиз болуп калдыңыз. Сиз кийлигишип жүрүп, кайсы маселе оңуна чечилди? Анан азыр көйгөйлөр Курчкойдон турабы кандай? Мына кечээ күнү эле айтсак, Madaniya мамлекет өкмөт токтом чыгарыптыр. Ошол токтом боюнча кээ бир маданият кызматкерлерине акчасы ылдыйлап калыптыр. Мына ошону эле кечээ күнү талкуулап комитеттен ошол токтомду жокко чыгарып, токтотуп, эмгек кодексинде тууралagыла деп токтоттук. Болбосо маданият тармагында иштеген 15 000 кишиге ошол токтомду жиберип, иштегиле ушул токтом менен деп мажбурлап өкмөт болгондон кийин иш жүрүп аткан экен. Убагында айтылып калышты, убагында токтотуп калдык да. Мыйзамдар көптөгөн оңдоо түзөлөр. Мисалы ошол эле кинематография мыйзамы болобу мисалы. Ошол эле маданиятта оңдоо түзөлөр. Кээ бир учурларда бар болчу мурун мисалы тендер жарыяланып ар бир нерсеге чыгармачыл иш кылып атканда кайсы тендерди күтө турган убактыңыз жок. Анын үстүнө чыгармачыл мисалы бул композитордун кылганы, бул композитордун кылганы ал акча менен чектелбейт да. Ал жанагы чыгарманын мыктылыгы, уккулуктуулугу менен чектелет да. Ошондой деген туура эмес жагдайлар бар болчу. Башка жеңилдиктер, ошол эле бюджет өстү, бир топ маданиятка болгон бюджеттин көлөмү бир кезде таптакыр эле ылдый болчу. Ошол сыяктуу иштер, бул иштер баары улана берет. Ал иштер токтобойт бул көйгөйлөр. Биз адам болгон соң кадимки эле тирүү организм мамлекеттагы. Мына сиздер сыяктуу, сиз сыяктуу биз эртең менен туруп бир жерибиз ооруп калган сыяктуу эле суук тийип, же болбосо уулубуз садикте кандайдыр бир проблемасы болуп, же болбосо светке акча төлөгөн сыяктуу эле проблема сыяктуу мамлекетте ошол проблема чыга берет.
Анан аларды сиз соңдой бергенге аракет кыласыз. Ал эми учурда маданият эң негизги багыт экенин талбай айтып жүрөм ошону. Эми буйруса ушул эмки чакырылышта дагы маданият кишилери болсо экен деген оюбуз бар. Эмеде жогорку кеңеште. Мен өзүм чыгармачылык иштерге байланыштуу айтып атам өзүм маданият тобуна. Эми дагы бир башка кишилерди шайлайлы, бирок көбүрөөк шайлайлы эми. Ар бир партияга киргизгенге аракет кылалы маданият кишилерин. Маданият сакталыш керек.